Ассаламу алейкум, урматтуу көкбөрү көрөрмандары. 9 май жеңиш майрамына арналган көкбөрү турнири жыйынтыкталды. 4 жылдан кийин достук кайрадан чемпион болду. Бул чыгарылышта биз жеңген тараптын дагы, жеңилген тараптын дагы, ошондой эле акыркы турнирлерде жеңишти бербей келген ынтымактын оюнчуларынын ойлорун сунуштайбыз. Алгаш чемпион болгон достуктун жекеме-жекечиси Эрсултан Айдаркан уулу жана капитаны Кыяс Ниязов жеңиш тууралуу буларга токтолду. Рахмат, Алла разы болсун. Сезимдер жакшы, көптөн бери аракет кылып жүрдүк, канча менектип, мени кайттык. Ушундай жыйынтыкты күттүңөр беле? Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Көмбүз талды аракет кылып канчадан бери. Даярданып келген, сен Алланын каалоосу менен биз постоянно жеңишке даярданып барабыз, бирок Алланын каалоосу менен бөлүп башташабыз. Мында жакшы даярданып аракет кылып келдик. Сезимдерди азыр айтып түшүндүрүп бериш кыйын. Көп убакыт Көп убакыт күткөн жеңиш. күтүп жүрдүк. Аллага шүгүр. Негизи бүгүнкү оюн тууралуу айтып коюңузчу. Бүгүнкү оюн биринчиден жакшы болду. Главное кырсыксыз. Эч ким жаракат алган жок. Жакшы болду. Главное ошол. Кудайдын буйрук бизге жазып койгон экен. Ошо жеңишке жетиштик. Саразенде да кийинки оюндарына ийгилик каалайбыз. Чемпион болушун ар бир команда. Сарыөзөндүн жигиттери Чүй элине төмөнкүдөй кайрылуу жасады. Assalamu alaikum. Saraözön görmandары, Чүй эли бүгүн өзүңөр көргөндөй эң мыкты деңгээлде оюн жакшы өттү. Эң башкысы балдар кырсыксыз, аттар травмасы жок. Жакшы оюндарга көп болдуңар деп ойлойм. Анан дагы биз байкап отурсак, ушу биздин достук ойногон Чүйдөгү балдарды ар кандай жаман сөз, жаман кептер менен айтып атыптыр. Ошолорду кичине токтотуп, Кудай буйруса оюндар алдыда, кийинки жылдары дагы келет деген үмүттөбүз. Эми эң башкысы ал балдарыбызга эч кандай бир жаман сөз, жаман ар кандай сөгүнүү, сагынуу менен сөккүлөбөй бир аз сабырдуу болуп, оюн жеңилүү ушундай экен ыза, ал ызаны биз дагы көтөрө албай турабыз. Ушу Чүй элине чоң терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жардам бергениңиздерге Алла разы болсун. Чоң рахмат сиздерге. Ынтымактын лидери Эрлан Төлөбеков достуктан эмнеге жеңилип калганын айтты. Улак алып Мападинияда жүргөн аттарыбыз травма болуп калды да. Майрамбектин аты жок болуп калды, Өмүрбектин аты жок болуп калды, Нуржандын аты жок болуп калды. Сарматыбыз аксатып алды. Майрамбектин аты оюнга чейин аксап калды. Ошондуктан улак алып сала турган аттарыбыз жок болуп калды да биздин. Алардын болсо баягы чабуулчулар чындыгында күчтүү. Мана Састар, Султанчик деген балдар өттү. Куттуктайбыз. Аларды да жеңишин. Ошол.